Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү силер менен өтө турган жаңы темабыз ыш үчүн ыш керек. Бул форма эт иштин формасы десек болот. Ыш үчүн ыш керек формасы кайсы максатка, кайсы тилекке, үмүткө жетүүгө багытталган кыймыл атоочтун мүчөсү болуп саналат. Мисалы, оору баш үчүн спорт менен машыгыш керек. Дагы бир мисалдан карап көрөлүк. Бал алыш үчүн көп гүл ачыш керек. Сынакка кириш үчүн абдан көп окуш керек. Бактылуу болуш үчүн бирөөнү сүйүш керек. Табияттын кооздугун көрүш үчүн токойго барыш керек. Жакшы ырдаш үчүн жакшы үн болуш керек. Чымчыктын үнүн угуш үчүн токойго барыш керек. Кышында оорубаш үчүн жайында көлгө, деңизге, океанга барыш керек. Демек, балдар, эт иштин ыш формасы бир максатка, тилекке, үмүткө жетүүгө багытталган эт иштин формасы экен. Эми силерге тапшырма бул аналитикалык формага мисал түзүп келгиле. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө.